Алтынбек Таирович. Рахмат, Ламберлович. Эрик Маратович, сіз бұл системада жаңадан мәскенсіз, көптен бір іштейткенсіз. Саламатты сақтау системаның бүт жақшы, жаман жақтарын білеткенсіз де. Азыр айтып кеттіңіз, айлық майналары 30 миңден айлынасында деп, орточа айлық деп. Бирок региондорго чыксаң, региондогу кичкеме дайымдар, санитарлар бир 10 миңден тегерегинде алат. Жетип жетпеген айлық майнасы 10 миңде, 8 миңден 10 миңге чейин. Анан силер 30 миңди каяктан алып атасыңар орточо айлық деп. 30 миң болбагы врачтардын орто айлыгы республика боюнча бир жерлерде чоңураак, бир жерлерде азыраак, бирок орточо айлыгы врачтардыкы. Туура айтасыз, медайымдар менен санитаркалардыкы андан да аз. 20 миң, санитаркалар 10 миң, андай көйгөй бар. Мен врачтар жөнүндө эле айткам. Кара жумуштун бардыгын медайымдар кылат да, санитар менен медайымдар. Анан ошолордун айлык майналарын көтөрүш керек да, сөзсүз түрдө карап чыгыш керек бул маселени.